Бүгүн аябай кызыктуу тема болду. Кремдер эмнеден турат? Сатып алабыз, сүйкөйбүз, эчтеке көрбөйбүз. Крем деген бул суу жана май. Бир казан кремге канча активдүү заттар кошулат? Канча дейин миллион маркетингге салган, рекламага салган, модельдерге төлөп берген. Албетте, L'Oreal'дын ошондой эле сапаттагы креми, анан мисалы ошол эле Кыргызстанда чыккан крем курамы бирдей болсо деле L'Oreal'дыкы кымбат болот. Анткени ал бренд. Кандайсыңар, урматтуу айымдар? Сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Катталыңыз. Бүгүн аябай кызыктуу тема болду. Кремдер эмнеден турат? Жана кандай кремдер бар? Кремдер аябай көп. Дүкөнгө кирсең, тим эле башың айланат. Тигиндей да турат, тигиндей да турат, тигиндей да турат. Анан жазууларды окусаң, андан беш-бетер башың айланат. Бул деген бырышты кетирет экен бирөө болсо бетиң бүт тактарын баарын бир эле сүйкөсөң жок кылат экен. Бирөө болсо бетиңдеги безеткени бир сүйкөгөндө эле жок кылат экен. Анан сатып алабыз, сүйкөйбүз, эчтеке көрбөйбүз. Эмне үчүн? Анткени биз крем тууралуу эч нерсе билбейбиз. Урматтуу айымдар, кандай кремдер болот? Кремдер бөлүнөт. Сулуулук сырлары деген китебимде ошол тууралуу да жазып кеткем. Кремдер ошол кремди сатып алган кишиге карата бөлүнөт. Кандай бөлүнөт? Биринчиден, кремдер профессионалдуу болот. Мисалы, косметологдор колдонгон кремдер. Жана масс-маркет деп коет. Жөнөкөй адамдар колдонгон кремдер. Профессионалдуу кремдер эмне менен өзгөчөлөнөт? Профессионалдуу кремдер абдан активдүү болот. Аны жөнөкөй адам колдонсо, эгерде туура эмес колдонсо, инструкциясын жакшы билбесе, терисине тескерисинче пайданын ордуна зыян келтире алышы мүмкүн. Кээде күйгүзүп деле салышы мүмкүн. Масс-маркетте сатылган кремдердин активдүү заттар аябай аз кошулган дагы, адам жардам бербесе дагы зыян келтирбейт. Эгерде аллергия болуп кетпесе. Негизги крем деген эмне? Крем деген бул суу жана май. Көбүнчө кандай майлар кошулат? Акуланын майы кошулат. Кокостун майы кошулат. Жана башка коюу майлар. Суу бул атай тазартылган суу. Экөөнү кошуш үчүн албетте май менен суу кошулбайт. Экөөнү кошуш үчүн аябай жакшы аралаштырыш керек жана атайын ошолорду эрите турган заттарды кошуш керек. Эмульгатор деп коет. Аны кошкондон кийин кремибиз эмульсия болуп калат. Бир калыптагы масса болуп калат. Кашаны көрдүңөр беле? Ошо каша сыяктуу эле. Андан кийин ал майды сууга эритпесе эмне болот? Сасып кетет. Сасыбаш үчүн аны бышырат. Кадимкидей бышырып, анан көпкө сакташ үчүн консерванттарды кошот. Консерванттарды кошкондон кийин бул крем көпкө чейин турат. Бирок кейпи бир кызыктай, биз карагандай ап-апак сонун кремдер эмес. Саргыч, күрөң бир нерсе. Жыты да укмуш. Эмне кошот? Отдушка кошот. Жыты жакшы буркураган болсун деп парфюмердик композиция кошот. Анан боёкторду кошот. Ошондо кремибиз ап-апак жана жыттуу болуп калат. Бирок бул бышырылган суу менен майдан турган крем пайдалуубу? Өтө деле эмес. Анткени анда активдүү заттар жок. Активдүү заттар болсо, мисалы бир казан крем бышырып койсоңор, активдүү заттар кичинекей флакондордо эле болот. Мисалы, ошол эле гиалурон кычкыбы. Эгерде биз нымдаштыруучу кремди бышырайлык десек, анда бир аз гиалурон кычкыбын кошобуз. Эгерде биз агартуучу кремди бышырайлык десек, ошо агартуучу заттарды бир аз себелеп кошулат технология боюнча. Эгерде биз күнгө каршы крем бышырсак, анда ошо SPF фактор кошулат. Демек, ар бир крем өзүнүн бир максаты менен бышырылат, ошого карата активдүү заттар кошулат. Эми элестеткиле, бир казан кремге канча активдүү заттар кошулат? Аз эле. Ооба. Бир казан кремге бир казан активдүү заттар кошулбайт. Ага бир чай кашык, 2 чай кашык, 3 чай кашык гана активдүү заттар кошулат. Ошон үчүн кремдин сапаты эмнеден көз каранды? Биринчиден, активдүү заттардын көпчүлүгүнөн. Мисалы, кымбат кремге бир чай кашык
гиалурон кычкылын, арзан кремге 1 чай кашык гиалурон кычкылын коштук. Кымбат кремге 4 чоң кашык гиалурон кычкылын коштук. Айырмасы болот. Экинчи крем теринин жакшылыгын ауыштырат. Экинчиден, гиалурон кычкылы ар кайсы өлкөдөн келет. Арзан кремге бир арзан эле гиалурон кычкылы алынат. Тазартылган эмес, сапаты төмөн, арзан. Кымбат кремге тазартылган, сапаты бийик, активдүү иштеген гиалурон кычкылы кошулат. Ошон үчүн кремдин баасы да кымбат болот. Үчүнчү, жана казандагы бышырылган биздин база кремибиз натуралдуубу же натуралдуу эмеспи? Натуралдуубу же натуралдуу эмеспи? Анын кошумчалары билгизет. Мисалы, ошол эле кошулган коюу майлар, консерванттар канчалык натуралдуу же химиялык консерванттар арзан болот, натуралдуу консерванттар кымбатыраак болот. Ошол эле отдушкалар, эфирдик майлар менен, кымбат эфирдик майлар менен натуралдуу отдушка кошулду же химиялык эле жана духи сыяктуу эле отдушка кошулду. Мына ошонун баарынан кремдин баасы көз каранды. Анан албетте үчүнчү сиз брендке төлөйсүңүз. Эгерде силер кымбат брендти сатып алсаңар, мисалы ошол эле Dior, же ошол эле билбейм, дагы кандай крем, L'Oreal сатып алсаңар, алар канча дейм миллион маркетингге салган, рекламага салган, модельдерге төлөп берген. Албетте, L'Oreal'дын ошондой эле сапаттагы креми, анан мисалы ошол эле Кыргызстанда чыккан крем, курамы бирдей болсо деле L'Oreal'дыкы кымбат болот. Анткени ал бренд. Анан албетте сатуучу жер. Эгерде кымбат бутикте сатылса, албетте ал крем кымбат болот. Мына урматтуу айымдар, кремдин сапаты көп нерседен, кремдин баасы көп нерседен көз каранды. Бирок сөзсүз эле кымбат крем бул сапаттуу крем эмес. Кээ бир кремдерде баасы көбүнчө маркетингден турат. Мисалы ошол эле уюлдук маркетинг, сетевой маркетинг деп коет. $100, $200 кремдерди көрсөтүп атат, бул бир укмуш сыйкырдуу деп. Курамын окусаң эч нерсе сыйкырдуу деле жок. Эгерде ал крем уюлдук сетевой маркетингде болбосо, мындай эле сатылса, ал крем 2 эсе 3 эсе арзан болот. Ошондой сырлар бар. Кремдер тууралуу дагы айтсам, айтып кеттим, профессионалдуу жана масс маркет болуп бөлүнөт. Дагы кремдер кандай болот? Суюк жана коюу болот. Гель сыяктуу, эмульсия сыяктуу жана крем сыяктуу болот. Анан албетте натуралдуу жана натуралдуу эмес. Бул тууралуу мен эмки видеодо айтып берем. Видео жакса комментарий жазгыла, лайк баскыла, дагы сонун сырлар менен бөлүшөм.